Ассаламу алейкум спорт сүйүүчүлөр жана волейбол ышкыбоздору. Аскат Pro Media бул чыгарышта сиздерге волейбол боюнча эң кызыктуу 10 фактыны айтып бермекчи. Андыктан экрандан алыстабаңыздар, кеттик. Факт номер 1. Волейболду ким ойлоп чыккан? Волейболду 1895 жылы Уильям Морган ойлоп чыккан. Ал дене тарбиянын мыкты мугалими болгон. Бул тартипти Минтонетте деп атаган. Мындай ат бадминтондон алынган, кийин волейбол аталып калган. Факт номер 2. Бир матчта 10.000 адам. Волейбол 1964 жылы Олимпиада оюндарына киргизилген. Ал эми 1983 жылы СССР менен Бразилиянын оюнунда 10.000 көрүүчү чогулган. Бул рекорд волейбол дүйнөсүндөгү. Факт номер 3. Бир матчта 250 жолу секирүү. Көпчүлүк волейболчулар бир оюнда 250 жолу, болжол менен 750 метр жолду басып өтөт. Ошондуктан бул кесиптин мыктыларынын бут булчуңдары аябай өрчүгөн. Бул спорт түрү дененин баардык булчуңдарын өнүктүрөт жана топ оюндарынын арасында абдан коопсуз болуп саналат. Факт номер 4. Волейбол башка оюндар аралашкан оюн. Волейбол ар кандай этаптарда башка спорттун оюндарынын өзгөчөлүктөрүн камтыган. Мисалы, теннис, гандбол, бейсбол, баскетбол сыяктуу. Мурда бөлүп турган тор катары теннис тору колдонулган. Анын бийиктиги 1970 мм болгон. Эскертме. Азыр болсо 2430 мм эркектер арасында стандарт, аялдар арасында болсо 2240 мм түзөт. 2009 жылга чейин волейболдо желим топ ойнотулган, баскетбол тобуна окшош болгон. Факт номер 5. Чагылгандай ылдамдык менен топту оюнга кошуу. Топтун орточо учуу ылдамдыгы саатына 60 км түзөт. Эң катуу топту оюнга кошуунун ылдамдыгы 135 км саатына эсептелген. Бул рекорд болгар оюнчусу Матей Казийскийге таандык. Факт номер 6. Эң бийик секирүү. Матей Казийский эң күчтүү топко оюнга кошуудан сырткары аябай бийик дагы секирет. Анын секирүүсүнүн бийиктиги 3,93 см түзгөн. Спортчунун бою 203 см. Ошентип ал өзүнүн боюнан 190 см бийик секирет. Факт номер 7. Дүйнөдө ар бир 10-чу адам волейболчу. Ушул тапта волейбол популярдуулугу боюнча 2-нчи орунда. Биринчиде албетте футбол турат. Бул оюнду дүйнө жүзүндө 1 миллиардтан ашык адам ойнойт. Башкача айтканда ааламдын 15%. Факт номер 8. Эң натыйжалуу оюн. Дүйнөдө эң натыйжалуу оюнчу Канада курамындагы Гевин Шмидт болуп чыкты. Ал бир оюнда өз командасында 58 упай алып келген. Факт номер 9. Башкысы жерге тийгизбөө. Волейбол топту жерге тийгизбөө боюнча жападан жалгыз оюн. Анан дагы волейбол бул убакытка эмес, натыйжага ойнолот. Ушул эрежеден улам оюн мөөнөтү чексиз узартылышы мүмкүн. Факт номер 10. Узак волейбол. Олимпиада тарыхында 1976 жылы болгон учур. Мына ошондо СССР курамы менен Полша кескелип 6,5 саат ойношкон. Бирок абсолюттук рекорд Кингстондо катталган, Түндүк Каролина штаты. Анда бир оюн 75,5 саат болгон, тагыраагы 3,5 күндөн ашыгыраак болгон. Ушуну менен волейбол боюнча 10 фактын айттык. Эгерде сизге кызык же пайдалуу болсо, подписка кылып, лайк басканды унутпаңыз. Биз аракет жасадык. Кийинкиде эмне жөнүндө чыгарыш кааласаңыз, комментарийга калтырыңыз.